Оорунун симптомсуз өтүшү. Вирусту жуктуруп алгандардын 20-дан 40%-на чейинкилер аны симптомсуз өткөрүшөт. Вирустун бар экенин бир гана ПТР тести далилдеген болот. Мындай учурда жарандар үйдөн чыкпоосу зарыл. Өздөрү оорубаса дагы башкаларга жуктурушу мүмкүн. Оорунун жеңил даражасы адатта 50-55% адамдарда кездешет. Аларда сасык тумоо сыяктуу белгилер пайда болуп, бир жума аралыгында айыгышат. Пневмониянын белгилери болбойт. Бул жарандар үйдө обочолонуп, үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө дарылануусу шарт. Оорунун орточо даражасы 10-дон 20%-га чейинки жарандарды камтыйт. Аларда пневмониянын клиникалык белгилери пайда болуп, рентген жана компьютердик томографиянын жыйынтыктары менен тастыкталат. Бактыга жараша дем алуу жетишсиздиги байкалбайт жана сатурация менен дем алуу жыштыгы нормадан ылдый түшпөйт. Мындай абалдагы бейтаптардын көбү үй шартында үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлүндө дарыланат. Ал эми өнөкөт оорусу барлар дарыгердин кеңеши менен ооруканага жаткырылышы мүмкүн. Оорунун оор даражасы вирус жуктургандардын 10-15%-да кездешет. Бейтаптарга пневмония диагнозу коюлуп, ал дем алуу жетишсиздиги менен коштолот. Сатурация нормадан ылдый түшүп, дем алуу жыштыгы көбөйөт. Мындай абалдагы бейтаптар бир гана ооруканада дарылануусу кажет. Оорунун өтө оор даражасына 3%-га чейинки бейтаптар кабылышы мүмкүн. Аларда жогоруда айтылгандардан сырткары курч респиратордук дистресс синдрому, сепсис, септикалык шок жана полиоргандык жетишсиздик өөрчүйт. Курч респиратордук дистресс синдром бул өпкөдө кеңири жайылган сезгенүү процессинин тез башталышы менен мүнөздөлгөн дем алуу жетишсиздигинин бир түрү. Анын белгилери катары демигүү, энтигип дем алуу жана дененин көк түскө боелушун белгилешет. Аталган синдром коронавирустук инфекцияда жоготууларга алып келген негизги себептердин бири. Так диагнозду коюуда компьютердик томография жардам берет. Бул абалдагы бейтаптарга реанимация бөлүмүндө стационардык дарылануу сунушталат. Аталган синдром коронавирустук инфекцияда жоготууларга алып келген негизги себептердин бири. Так диагнозду коюуда компьютердик томография жардам берет. Бул абалдагы бейтаптарга реанимация бөлүмүндө стационардык дарылануу сунушталат. Коронавирус илдетине кабылгандардын баарына көбүрөөк суюктук ичүү сунушталат. Себеби вирустук инфекция организмди ууландырат. Ал эми токсиндерди денеден чыгарууда суюктук жардам берет. Мындан сырткары С витаминин ичип, тамактанууда жашылчалар, жемиштер жана цитрус өсүмдүктөрүнөн болгону жакшы. Ооруп жаткан кезде табиттин жоктугуна карабастан толук кандуу тамактанып, организмди алсыратпаганыңыз оң болот. Албетте, айланадагыларга вирусту жуктурбоо үчүн бет кап тагынып, колду антисептик же самын менен тазалап туруңуз. Мүмкүн болсо, өзүңүзчө бөлмөдө болгонуңуз жакшы болот.